Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Сириянын түштүгүндө өкмөттүк күчтөр козголоңчулар кармап турган акыркы жерлердин бири Дера провинциясын артка кайтарып алууну көздөйт. BBC иликтөөсүндө социалдык сайттар колдонуучулар аларга байланып калуусун көздөп, психологиялык ыкмаларды пайдаланганы аныкталды. Кеме жана чоң пропеллерден чыккан добуш деңиз жаныбарларына кедергисин тийгизүүдө. Суу алдындагы чууну кантип азайтса болот? Буунун качкындар агенттиги Сириянын түштүк батыш тарабында согуштун айынан 320 000 жөн жай тургун качууга мажбур болгонун билдирди. Учурда Иордан чек арасында 10 000 деген киши лагерде эң начар, кооптуу шартта күн көрүүдө. Качкындар агенттиги Иорданияны чек арасын ачууга үндөдү. Ал арада оор салгылашуу уланууда. Өкмөттүк күчтөр Дера провинциясын кайра өзүнө каратып алуу аракетин көрүүдө. Бул козголоңчулар кармап турган акыркы жерлердин бири. Бийликтер BBC-ге түштүккө барууга уруксат бербей, чабуул кандай жүрүп жатканын кабарлоо кыйын болууда. Чабуулдун максаты Дера шаарын алуу. Иордания менен чек арада турган бул шаардын стратегиялык мааниси чоң. 2011-жылы президент Асадка каршы демонстрациялар ушул шаарда башталган. Сириянын армиясы алдыга жылууда. Кармаштын сүрөттөрүн жарыялап жаткан айрым козголоңчулар биз багынбайбыз дешүүдө. Булардын айрымдарын машыктырып, курал берген Америка бизден жардам күтпөгүлө деди. Мустафре айылына өткөн аптада абадан сок курулган. 22 киши, анын ичинде 12 жаш бала каза болду дейт тургундар. Маркумдарды тез эле көмүп жатышат. Андан бери аймакты өкмөттүк күчтөр алды. Чабуулдан көп сандаган кишилер качкынга айланып, өтө опурталдуу абалга кептелгенин гуманитардык уюмдар айтууда. Иордания чек арасы аркылуу жардамды өткөрүп жатат. Бирок өлкөдө 1 миллиондон ашуун сириялык качкын бар. Андыктан кишилерди киргизишкен жок. Качкындар Израиль басып алган Голланд дөңсөлөрүнүн тушунда топтошкон. Израиль жардам жөнөттү, бирок алда кишилерди киргизбейт. Сириянын армиясы басып алынган шаарда жеңиш жүрүшүн өткөрдү. Бул акыркысы болбосо керек. АКШ жана эл аралык коомчулук үчүн Сириянын армиясы менен орустар түштүктөгү кармашты жеңери анык болду. Согуш бүтө элек. Президент Асад душмандарын акырындап жок кылууда. Батыш өлкөлөрүндө элдин көбү орто эсеп менен алганда күнүнө 2-3 саат телефон чыгып отурат. Алар негизинен социалдык медиа менен алек болот. Кыргызстанда деле ошондой болсо керек. Эмне себептен киши смартфонго кадалып каларын ойлоп көрдүңүз беле? BBC'нин Панорама программасы адамды өзүнө байлап алган психологиялык ыкмалар колдонулганын таап чыкты. Дээрлик баарыбыз күндө бир нече сааттап мобилдик телефондорубузга кадалабыз. Биз социалдык тармактардан чыкпай калдык. Дүйнө калкынын 3/1 смартфондорго байланып, баш оту менен кирип кеткен. Социалдык медианы өнүктүргөн чоң компаниялар атайы технологиялык амалдарды колдонуп, өздөрүнүн финансылык кызыкчылыгы үчүн бизди көндүрүп алууда. Жүрүм-турумга таасир этчү кокаинди алып, силердин социалдык баракка сээп койгондой да. Социалдык тармактын адат калыптандыруучу жактарынын бири бул жакты деген бааны чогултуу. Мен чыгарган сүрөттү канча киши жактырды экен деп, биз улам текшере бермей адатка чалдыгабыз. Андан кийинки орунда улам ылдый кете берүү мүмкүндүгү турат. Биз улам бир посту барактап, чексиз карап кете берет экенбиз. Бул атайын эле адат калыптандырууну көздөгөн иш деп эсептейм. Алардын сизди кармап турган, сиздин жашооңуздан мүмкүн болушунча көбүрөөк убактыңызды алууга багытталган атайын бизнес модели бар. Сизди каратып алгандан кийин рекламаларга сатып жатышпайбы? Профессор Нэнси Чивер кишилер эмнеге смартфондон чыкпай калат деген маселени иликтеген. Батышта кишилер күнүгө 2-3 сааттан телефонуна кадалып, соц тармактан тарат. Киши канчалык көп убакыт телефондо өткөрсө, ошончолук көп депрессияга, уйкусуздукка кабылат. Facebook менен Instagram биз кишилердин башын бириктиребиз, аларды атайлап байлаган жокпуз дешти. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Британия. Ички иштер боюнча катчы Сажид Жавид өкмөттүн чукул жыйынын өткөрдү. Анда Эмсбери шаарында бир түгөй новичок заты менен ууландырылганы талкууланды. Чарли Роли жана Дон Стергес азыр ооруп алды. Аларга бирөө кол салуусу шек жаратканы менен бийликтер соңку эки чабуулдун байланышы бар жогун иликтейт. Нефть газ менен ууландырган экинчи окуяга байланыштуу Кремль кабатырлануусун билдирди. Палестиналыктар Израиль басып алган Иордан дарыясынын батыш жээгинде бедуиндердин айылын түрттүрүү пландарына каршы чыкты. Израиль полициясы менен болгон кагылышууда 30дан ашуун адам жаракат алды. Израилдин жогорку соту Хан Аль-Ахмарда үйлөрүн жана мектепти мыйзамсыз түрдө куруп алышкан деп 170 тургунду айылдан чыгаруу сунушун ырастап берген. Кытай президенти Си Цзиньпин коммунисттик партиянын катарында коррупция дале өрчүп жатканын мойнуна алды. Ал жакында жойылчуда эмес деди ал. Паракурчулукка каршы өнөктүк башталган 2012 жылдан бери 1,5 миллиондон ашуун адам кармалган. Жогорку кызматтагы ондогон кишилер камалган. Си Цзиньпин жылыш болгону менен баары бир ыплас саясат жана иштөө стили кала берүүдө дейт. Океандагы желим нерселердин зыяны тууралуу баарыбыз билебиз, бирок деңиздеги жашоого желимден сырткары ызычуу дагы кедергисин тийгизет. Жээктеги курулуш суудагы кемелердин чуусу деңиз жаныбарларынын коммуникациясына, же жөнөкөй айтканда бири-бири менен баарлашуусуна тоскоол кылат экен. Учурда окумуштуулар бул маселени чечүү жолун иликтеп жатышат. Суу алдындагы добуштар. Бул аспап биз күндө уга бербеген добуштарды кармайт. Окумуштуулар аны колдонуп деңиз алдындагы ызычуу күчөгөнү, жандыктарга зыян кылып жатканын аныктады. Киттер менен дельфиндердин угуусу өтө аяр келет. Өтө катуу добуштар аларды стресске батырат. Натыйжада бул жандыктардын жүрүм туруму адат өзгөрүүдө. Балыктардын да кулагы бар, алар да угат. Профессор Стив Симпсон деңиз биологу. Ал добуштардын деңиз жандыктарына таасирин изилдеп келген. Булар өтө катуу добуш чыккан жерге жакын. Киттер менен дельфиндердин кулагынын тарсылдагы айрылган учурлар көп. Ызычуудан балыктардын жел кабыгы жарылган учурлар да бар. Жээктеги курулуш иштери, кемелердин тынымсыз каттоосу деңиз жандыктарынын жашоосуна таасир этет. Стивдин гидрофону жүздөгөн метр алыстыктагы катамарандардын добушун кармады. Өтө катуу добуш. Башка добуштардын баарын жабат. Деңиз жандыктарынын бири-бирине байланышкан үндөрү угулбай калат. Дельфиндер мисалы бул кайыктан катуу кыйкыра албайт. Океанды пластиктен тазалоо көптөгөн жылдарга созулчу иш болсо, деңиздеги ызычуу маселесин тезирээк чечүүгө мүмкүн. Мисалы добушту аз чыгарган кемелер деңиздеги шумду азайтып, андагы жандыктарды коргоого шарт болот. Спорт. Эртең дүйнөлүк чемпионаттын чейрек финалдары башталат. Алгачкы оюнда Уругвай Франция менен беттешет. Уругвай күйөрмандары Луис Суарес жана Эдинсон Кавани Франциянын жанып келаткан жылдызы Килиан Мбаппеден ашат деген үмүттө. Ал арада Россиядагы Бразил күйөрмандары Казанга келген командасын үйүнү карылдагыча кыйкырып тосуп алды. Алар Бельгия менен ойнойт. Пенальтиде Англиядан жеңилип калган колумбиялык оюнчулар ачууланган күйөрмандарынын коркутууларына дуушар болду. Колумбия дүйнөлүк чемпионаттан чыгып калары менен Урибе Матеус жана Карлос Баккага коркуткан дилгаттар келе баштаган. Жини келген фанаттар кечээ 1994 жылкы чемпионатта Андрес Эскобар өз дарбазасына гол киргизип алгандан кийин аны атып кетишкенине 24 жыл болгонун айтып жатышты. Ушул күндөрдүн биринде биздин берүүбүзгө адаттан тыш кабарчы келип калды. BBC студиясында шаңды бийлеп жаткан жигит 10 жашта, анын аты Акбар. Ал атасы Британиядагы бизнесмен Руслан Кыштобаев менен BBC-ге учурашканы келген. Биз Акбарды студияны көрүп ал деп киргизип койсок, ал эч тартынбастан бийлеп кирсе болобу? Режиссерго жагып калып, Акбарга жаңылыктагы окутуп көрдү. Мына ушундай жигиттерден келечекте чыган журналисттер чыгат болсо керек. Сиздер менен болгон Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.